Абактан чыккан адамдарды коомго аралаштыруу аракети жүрүүдө. Бул багытта Ысык көл, Нарын областары боюнча пробация органдарынын кызматкерлери жазасын өтөп чыккандардын арасында экстремизмдин, үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча атайын окуудан өткөрдү. Жыл башынан бери долбоорго катышкан жарандардын эч кимиси кайрадан кылмышка барган эмес. Экстремисттик топтор террордук агымдарга каршы туруу боюнча эл аралык жана улуттук мыйзамдар тууралуу адистер түшүндүрмө беришти. Исламдын негизги багыттары боюнча да кеңири маалыматтар айтылды. Кыргызстанда тыюу салынган диний агымдар, алардын коомго тийгизген таасири тууралуу да сөз болду. Абактан чыккандарды кайра коомго аралаштыруу боюнча көп аракеттер азыркы тапта жасалууда. Адистер ар бир адамдын өзүнүн кыял жоругуна жараша мамиле жасап, анын аң сезимин туура нукка буруу үчүн окуу курстарынан өтүшөт. Такшилде оңол жолуна түшүп атышат. Иштечү тажрыйбасы барларды иштетип атабыз. Окууга муктаж болгондорду кээ бирөөнүн контракттарын төлөй алышпайт да. Окуганга, ошо бекер окутканга кат жазып, анан жардам берип окутатабыз. 3 айлык курстарды окушат. Кайра ошо 3 айлыктарды окугандарда керек болсо стипендия алышат. Нарын районунда жыл башынан бери окуп үйрөнгөндөрдүн бири да кайрадан кылмыштуулукка барган жок. Кээ бирлери буга чейин колунда жок болгондуктан ушундай кадамга баргандыгын айтып, болушунча жай турмушта таза жол менен каражат табууга аракеттенишет. Дин деген сөздүн да 300дөн ашык аныктамасы. Пробациянын негизги милдети адамдарды кайрадан коомго аралаштыруу багытында жардам берүү. Диний экстремизм, терроризм боюнча соттолгондор коомго аралашкан учурда аларды кабыл алуу оор болот. Адам өзгөрүш керек да. Түрмөдө өзгөрдү, бирок өзгөргөндөн кийин кайрадан коом аны кабыл албайт да. Бул отуруп чыккан, ал түрмөгө бекерден отурган эмес. Ошон үчүн биз ага жардам беребиз. Биринчи кандай жардамдар? Ошо эле баягы социалдык жардамдар да, паспорт берүү, жумушка орнотуу, ошондой эле психологиялык жардам керек. Кандай психологиялык жардам керек болгонго биз баягындай диагноз коюшубуз керек да. Бул багытта атайын ички иштер министрлигинин УКМКнын адистери жана диний багыттагы кызматкерлер келип, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Учурда өлкөдө диний багытта 120 адам соттолгон. Алардын көбү Ош, Жалал-Абад жана Баткен облусунун тургундары. Түшүндүрүү иштери апрель айында өтүп, эми Ысык көл, Нарын, Талас облустарында уланууда. Элиза Нурматова, Нуркамил Асанов, Фалато 24.